Быйыл Курманжандатка жылына карата бир топ иш-чаралар өткөрүлүп жатканы маалым. Анын катарын Сурия кайрымдуулук фонду да толуктотурат. Бул фонд өзүнүн 5 жылга толгонун белгилеп, таланттуу эгиздер сынагын өткөрдү. Сынактын максаты эгиздердин коомдогу баркын таңазалоо, алардын талантын элге тааныштыруу. Сынак спорт ордосунда жарыгын чачып, зал толо көрүүчүлөрдүн алакан чабуулары менен коштолуп турду. 5 жаштан 25 жашка чейинки эгиздер өздөрүнүн таланттары менен ыйык сахнада. Биринен бири өтүп, Айтор Калыстар тобунун шаштысын бир топ эле кетиргендей болду. Ага кошулуп, көрмандардын колдоп коштогону да сынактын шаңына шаң кошуп тургансыды. Бул демилгени колдоп келгендер аз болгон жок. Алар дагы мындай иштин бүгүнкү күндө салмактуу орду бар экендигин айтышты. Кандай гана чыгармачыл же болбосо кандайдыр бир элдин маанайын көтөрө турган нерсе болсо, мен ойлойм, ушул нерселерди баарыбыз колдошубуз керек деп. Эгиз балдарды, мисалы үчүн, Кудай сүйгөн гана пендесине берет да. Ошон үчүн мына бүгүн эгиз балдардын арасындагы мелдеш, мен ойлойм, бул абдан жакшы нерсе деп. Башка концерттерден айырмаланган көрүнүш бул болду. Көрүүчүлөрдүн алдыңкы катарында эгиз төрөгөн ак элечек энелер отурду. Балдардын ыр бийине алардын энелик мээрими менен кубанып турганы көрүндү. Коёндой окшошкон эгиздер өнөрү деле такшалган таланттардын деңгээлинен кем калган жок. Улам биринен бири ашып түшүп, алдыңкы орун үчүн болгон күрөш укмуш жүрдү. Негизинен бул кече эч кимди кайдыгер калтырбады. Ар бир конкурсантка колдоо сөздөр угулуп, шаңдуу маанайда сахнадан узатылып турду. Өнөрлүү эгиздер менен жакындан таанышуу максатында көшөгө артына өттүк. Биздин школубуздан бизге завучтар айтып атканда, катышып койгула, ушундай көрсөтүп атат телевизордон, ушу конкурска катышкыла, силер таланттуу кыздарсыңар, анан ушу конкурска катышып көрбөйсүңөр, балким утасыңар деп айтканга, бизден ошо катыштык. Анан ошо еще ушу биринчи жолу эгиздердин конкурсу болуп атат, анан ошочо катыштык. Биз ырдадык, бийледик, комуз чырттык, чопочор, оскомуз чыртып ошо, анан скрипка чырттым. Таланттуу эгиз деген конкурсту интернеттен таптык. Анан Сурия эжеге чалып даярданганбыз. Байланышып, катышканбыз. Канча убакыт даярдандыңар? Бул бийлигибиз болсо уже мектепке эле даярдаганбыз. Мектепте бийлегенбиз. Кичине оңдоп дагы бул жакта бийледик. Ошентип ырчылардын коштоосу менен конкурс аягына жетти. Футболду баары ойнойт, бирок голду бирөө гана киргизет деген алпаручунун тамаша сөзү Калыстар тобуна кезек берди. Жеткирбес жеңүүчүлөргө тандалган татыктууларга белектер тапшырылып, ак тилек сөздөр менен жыйынтыкталды.